Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Urmatlı mekendeşler, urmatlı musulman bir toğanlar. Kudayga şükürler bolsun. Mına bıyıl hacılıkka dayardanu erте başlanıp jatat. Bul Saud Arap padişahçılığının talabına ılayık bıyıl bir 2 ay erте başladık. Жақында Уақтылы республикалық штаб түзіліп, бірінші отырымы болып, бардық мәселені қарап шығып тұрып, ушындай жиынтыққа келишкен. Ушу үстүбүздөгү ноябрь айынын 9 ноябрь күнү быйылкы 2024 жылга келе турган жылыбызга бара турган ажылардын биринчи төлөмдөрүн кабыл алууну баштап жатат. Анан урматтуу бир туугандар, азыр ар кандай соц тармактарда ар кандай инсандар ушу башталып атат, живой очередь болуп атат деп ар кандай банктардын астынан ушундай маалыматтарды чыгарып ийип атат. Бирок бир туугандарыбыз ушуга бекем бололу. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул ажылыкты уюштурат. Ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан Убактылуу республикалык штабтан гана чыккан чечимдерге көңүл бурууңуздарды өтүнүп кетмекчибиз. Ар кандай нерселерге ишенип алып, же болбосо ар кандай бирөөлөрдү угуп алып туруп бир жаңылыш нерсеге түшүп калбайлы. Ошон үчүн бардыгыңыздар угуп алыңыздар, урматтуу ажыга баруучулар. 9 ноябрь күнү республиканын бардык РСК банктарында 2024 жылкы ажылыкка кабыл алуу, акчаларды кабыл алуу, төлөмдөрдү кабыл алуу башталат. $2000 жана 1000 сом өлчөмүндө 2024 жылы ажылыкка деген эсепке төлөйбүз. Төлөгөндөн кийин ошо квитанцияларыбызды алып туруп, ар бир жерлерде биздин операторлорубуз, каттай турган операторлорубуз отурат. Ошолорго барып, тиешелүү документтер менен ошо компьютерге катталабыз. Ошол учурларда очередке турган болуп эсептелебиз. Бир туугандар кечигип калбайлы, анткени мурунку 2023 жылы барган ажыга баруучулар жарыя кылгандан кийин 1,5 күндө толук квотабыз толуп ашып калган. Быйыл дагы ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн 9 ноябрдан баштап эч ким кечикпестен РСК банкынын астында бардыңыздар, акчаңыздарды алып даяр болуңуздар. Бардыгы ошо компьютердин секунд минутуна карап очередке турулат. Ошон үчүн ар кандай маалыматтарга көңүл бурбастан бир гана биздин берген маалыматтарга карап иш кылыңыздар. Эч ким укпай калдым дебесин. Бардыгыңыздарга жарыя кылып атабыз, мечиттерде айтып атабыз. Бардык телевидение, радио жарыя кылган жерлердин бардыгында айттык. Дагы бир жолу кайталап айтып атабыз. Бир туугандар кечигип калбаңыздар. 9-нан баштап 9-да эгер толуп кала турган болсо, ошо күнү жабылып калат. 6000ден ашык квота алып жүрөбүз жылына. Ошондой квотаны жеткире турган өлчөм толуп калган болсо 9-да жабылат. 10-да толсо 10-да да жабылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, шашылыңыздар.